Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Алмаз Ахунжанович, сиздер бүгүн көңүлүңүздөрдү медицина тармагына бургум келип атат. Себеби дегенде Талас областындагы үй бүлөлүк медицина борборуна Талас шаарында жайгашкан бул поликлиника бүгүнкү күндө 49 штаттык бирдиги бар. Бирок анын ичинен 3 декреттеги врачтар болуп атат. Бүгүн бирок 14 врачыбыз толук кандуу иштеп атат. 32 орун вакантный болуп турат. Бул деген эмнени билдирип атат? Бул деген толук кандуу Талас областында ошол жарандарыбызды кара албагандыгын билдирип атат да. Анан айла жоктон жарандарыбыз эмне кылат? Кымбат жеке менчик ооруканаларга кайрылуудан аргасыз болуп атат да. Алмаз Ахунжанович, мунун тез арада чечпесек болбойт. Себеби дегенде мунун чечүү жолу жаңы мединститутты бүтүрүп аткан биздин студенттерибизге ординатурасын окуп, ушул жердеги балдарды региондорго жиберүү, шыктандыруу системасын эртерээк бир ойлонуп, ошолорго бир тапшырма берүүңүздү өтүнөм. Себеби дегенде мындай бул орчундуу маселе болуп атат да, жарандарыбыз кара албай калып атат. Медицинадан мындай камсыз боло албай атат да. Ошон үчүн акимдерге, губернаторлорго, айыл аймактын башчыларына бардык шарттарды түзүп берип, ушуларды шыктандыруу максатында жаш биздин дарыгерлерди жибербесек эртерээк бул чоң бир көйгөйгө айланып баратат да. Алмаз Ахунжанович, анын дагы мындай орчундуу бир маселени мындай карашыбыз керек болуп атат да. Биз азыр эгерде биз кара албай калсак, бул маселе болот абдан. Ошон үчүн ошол ординаторлорго бүгүнкү дарыгерлер штаттык айлыгын кошуп бериш керекпиз. Ошол жанагы жашап аткан үй тамак аштардын маселесин чечип бере тургандай кылып, бир толук кандуу бир шыктандыра турган, стимул бере турган жаш дарыгерлерди региондорго тартып барып иштете тургандай бир шарт түзүш керекпиз да. 1 жыл иштесе, 3 жыл иштеди деген баягы демесин жазып бериш керекпиз да, баягы эмгек акысы 3 жыл болду деген. Ушундай бир шыктандырууларга үйрөт алып барбасак, бул бизде абдан бир көйгөйлүү маселе болуп атат. Ушул жагын бекем өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып, бир карап берип, саламаттык сактоо министрлигине тапшырма берүүңүздү өтүнөм. Рахмат сизге.